Саламатсыздарбы, урматтуу угуучуларым жана биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга адамды ойлонткон жана жүрөккө жеткен тагдырдын татаал сыноолору жөнүндөгү жетим кыз аттуу чыгарманы тартуулайм. Турмуштун ачуу чындыгын, жалгыздыктын ооругун жана баарына карабастан өчпөгөн үмүт жарыгын чагылдырган бул окуя сиздерди кайдыгер калтырбайт деп ишенем. Келиңиздер анда биргеликте тыңдайлы. Күн уясына батып, айланага акыркы нурларын чачып турган учур. Кичинекей Асел эски үйдүн босогосунда отуруп, алыскы тоолорду карап ойго батты. Анын жашоосунда эң жакыны болгон ата-энеси бул дүйнөдөн эрте кетип, ал өзүн бул дүйнөдө жалгыз калгандай сезчү. Кыштын ызгаардуу суугунда үстүндө жука кийими менен тамак издеп көчө кезген күндөрү эсине түштү. Эч кимге кереги жоктой сезилген ошол учурларда ал бир гана нерсени, мээримди каалайт эле. Кээде элдердин ага караган аянычтуу көз караштары, а кээде кайдыгер өтүп кеткен кадамдар анын назик жүрөгүн оорутчу. Бирок Асел сынып калган жок. Ал жаратылыштын кооздугуна, куштардын сайраганына жана таңдын атканына карап, ичиндеги жарыкка таянып жашады. Ал өзүнүн жалгыздыгын китептер менен толтурду. Кыялдары менен дүйнөнү аралады. Ал жетим болсо да, анын ичинде бүтүндөй бир аалам бар эле. Аселдин бактылуу балалыгы апасынын күтүүсүз дүйнөдөн кайткан күнү үзүлдү. Үйдөгү жылуулук, эненин мээрими ошол күнү өчүп калды. Атасы ишке алаксып, ал эми Аселдин дүйнөсү бозоруп калган мезгил эле. Бирок бул башталышы гана болчу. Ошентип жашоо улана берип турбайбы? Арадан көп өтпөй атасы үйлөндү. Үйгө келген өгөйүнө алгач сылык көрүнгөнү менен, атасы үйдөн чыгып кетери менен Аселдин чынык азабын берер эле. Үй жумушунун баары Аселдин мойнунда. Таң атпай саан уйсап, отун жарып, үй тазалоо. Анын кичинекей колдору суукка жарылып, эч кимге даттана албай калды. Өгөй энесинин ар бир ачуу сөзү Аселдин жүрөгүнө канжардай эле сайылар эле. Ошол менен эле тим болбостон мектепте окуучулар аны жетим деп, кемсинткенде ал үн катпай гана китептерин кучактап отура берчү. Бир жолу кышкы каттуу бороондо мал издеп талаага чыгып, жолдон адашып калат. Ачкачылык жана сууктан тоңуп баратканда апасынын элеси көз алдына келип, аны жашоого үндөгөнүн сезет. Ал түнкүсүн асмандагы жылдыздарга карап, эмне үчүн тагдыр мага мынчалык катаал деп сурачу. Бирок ошол суроонун жообун ал өзүнүн кайратынан тапты. Ал эч кимди жек көргөн жок. Тескерисинче, алган ар бир соккусу аны курч кылып, келечектеги чоң адам кылып калыптанып жатты. Ошентип үйгө өгөй эненин кирип келиши менен Аселдин бейпил жашоосу тозокко айланып калган. Атасы жумушта жүрүп, кызынын көз жашын көрбөй калды. Өгөй энеси Аселди үй кызматчысындай көрүп, бир күнү "Сен биздин үйгө ашыкчасың, өзүңдү өзүң багып ал" деп аны сабап, сыртка кууп чыккан күндөр башталды. Аселдин айласы кетип, суукта эски пальтосунун ичине кирип көчөдө калды. Ачкалык, суук, адамдардын кайдыгерлиги, ал бир жолу нан уурдап жатып кармалып калганда, аны милицияга алып барышат. Ошол жерде ал өзүнөн да жаман абалда болгон балдарды көрөт. Бирок Асел багынбады. Ал ар бир күнүн китеп окуу менен, ичиндеги жарыкты сактоо менен гана өткөрдү. Ал бир күнү сөзсүз бактылуу болоруна ишенди. Шаардын ызы-чуусу, адамдардын бирин-бири карабаган, шалаагы кадамдары Аселди ого бетер коркутту. Ал ачкачылыктан алсырап, бир дарбазанын жанына олтуруп калды. Ал эми эски пальтосу болсо сууктан коргой албай, титиреп үшүп жатты. Ошол маалда жанынан өтүп бара жаткан адамдар ага тентиген кыз деп жек көрүндүү көз менен карап өтүшчү.
Бир күн Асел чоң дүкөндүн жанында тамак калдыктарын издеп жүрүп, жерде жаткан бир сумканы көрүп калды. Сумканы ачып караса, ичи толгон акча жана документтер экен. Анын жүрөгү дүкүлдөп сокту. Бул акча менен ал тамак алса болот. Ал эле эмес, ал акчага 1 ай жашай алмак. Бирок Аселдин тарбиясы ага жол берген жок. Апасынын дайым айткан сөзүн эстеди. Кызым, ар дайым адам бойдон кал деген сөздөрү эсине түшүп жатты. Ал акчаны алган жок. Тескерисинче документтин ээсин издей баштады. Ошол учурда анын артынан кара көз айнекчен, сус кийинген бир аял келе жаткан эле. Ал Аселдин бул кылыгына таң калып карап турду. Көрсө, ошол сумка ошол аялдык экен. Асел колундагы сумканы ээсине сунуп жатканда, колдору калчылдап. Тигил кара көз айнекчен аял жай гана көз айнегин чечти да, анын көздөрүндө жаш бар эле. Бул аял шаардагы эң ири ишкерлердин бири, бирок жалгыздыктан жабыркаган Салима айым болчу. Кызым, сенин атың ким? Эмнеге мындай абалдасың? Деп сурады ал. Асел ага башынан өткөргөн окуясын, апасынын каза болгонун, өгөй энесинин таш боордугун, көчөдө калганын төкпөй чачпай айтып берди. Салима айымдын жүрөгү мыкчыла түштү. Боору ооруп, ал Аселди алгачкы жолу мейманканага алып барып, тамактандырып, жылуу кийинтти. Бирок бул жолугушуу жомук сыяктуу эле башталды. Эртеси күнү Салима айым Аселди өз үйүнө алып келе жатканда, жолдо күтүүсүз окуя болуп, машинанын дөңгөлөгү жарылып, экөө тең коркунучтуу кырдаалга калышты. Асел Салима айымды сактап калам деп жатып, өзү оор жаракат алат. Алар ошентип ооруканага түшүштү. Ошол караңгы түнү оорукананын коридорлорунда Салима айымдын тынчсызданганы гана угулуп жатты. Операция узакка созулду. Аселдин кичинекей денеси тагдырдын дагы бир оор соккусун көтөрө алабы? Салима айым Аселдин жанында отуруп, анын алаканынан бекем кармап, көз жашын тыя албай жатты. Ал өзүнүн баласы жок болгон үчүн канчалык кыйналганын, эми бул кызды өз канындай сезип жатканын түшүндү. Асел эсине келгенде баары таң калыштуу болду. Анын алдында өзүнүн мурунку үйүнүн ээси, өгөй энеси турат. Ал Салима айымдын байлыгын угуп, кызымды кайтарып алганы келдим деп, жалган жалаа менен Аселди алып кетүүгө аракет кылып жаткан экен. Аселдин жашоосундагы бул эң коркунучтуу көз ирмемдердин бири. Ал өгөй энесинин коркунучтуу көздөрүн карап, өзүнүн укугу үчүн, өзүнүн келечеги үчүн күрөшүүгө туура келди. Оорукананын палатасында абал өтө оор эле. Өгөй энеси Гүлжамал Аселдин жанына жакындап келип, анын колунан бекем кармап, оорутканга аракет кылды. Анын көздөрүндө мээрим эмес, болгону байлыкка болгон ач көздүк жанып турду. Тур ордуңдан. Сен менин колумда чоңойгонсуң. Сенин укугуңда, тагдырыңда менин колумда. А бул аял сени жөн эле колдонуп жатат, жүр үйгө деп акырын шыбырады. Асел оорунун азабынан алсырап турса да, анын жүрөгүндөгү нараазычылык жана кайраттуулук күч алды. Ал акырын көзүн ачып, алсыз үнү менен, бирок чечкиндүү түрдө: сиз мени эч качан кызым деп ойлогон эмессиз. Менин апам каза болгондо мени үй кызматчысы кылып, ачка калтырганыңызды, мени сүйүүсүз жашоого мажбурлаганыңызды эч качан унутпайм. Сиз үчүн мен жөн гана жумушчу курал элем. Эми мага тийбеңиз, деди. Гүлжамал ачуусу келип, Аселди бир нерсе деп урушмакчы болуп жатканда, палатанын эшиги ачылып, Салима айым кирип келди. Анын жанында юридикалык документтери бар экен. Салима айымдын өңү өтө олуттуу болчу. Ал Гүлжамалга карап: бул кыздын тагдырына эч качан тийише албайсыз. Мен бардык документтерди карап чыктым. Сиздин ага болгон мамилеңиз, аны үйдөн кууп чыкканыңыз, бардыгы боюнча күбөлөр бар. Эгер дагы бир жолу Аселге жакындай турган болсоңуз, мыйзам алдында жооп бересиз, деп кесе айтты. Гүлжамал Салима айымдын бекемдигинен жана бийлигинен коркуп,
Ал Жеккөрө менен Аселди карап, мунун баары кеч болот деп кекете сүйлөп, палатадан чыгып кетти. Асел жеңишке жеткендей болду. Бирок ал өзүнүн жалгыздыгынан жана апасын сагынуудан толук арыла алган жок. Салим айым Аселдин башынан сылап, эми эч ким сени кордобойт кызым. Менин үйүм сенин үйүң деди. Ошол учурда Асел көп жылдардан бери биринчи жолу өзүн корголгондой сезип, көзүнөн жаш тегеренди. Бул жолу бул жаш азаптын жашы эмес, кубанычтын жана жаңы жашоонун башталышынын жашы болчу. Жашоо бул чексиз океан. Кээде толкуну менен жээкер ыргытса, кээде түпсүз туңгуюкка сүйрөйт. Аселдин тагдыры да ушул сыяктуу болуп жатты. Салима айымдын үйүнө келгенде Асел үчүн бул үй өтө чоң жана чоочун көрүнгөн. Ал мурда эч качан мындай тазалыкты, мындай жылуулукту сезген эмес. Бирок эң кыйыны мурунку коркунучтуу түштөрдөн арылуу болду. Түнкүсүн Асел дагы эле өгөй энесинин каттуу үнүн угуп, коркуп, чочуп ойгоно берчү. Бирок Салим айым анын жанына келип башын сылап, мен жаныңдамын, эми сага эч ким зыян келтире албайт деп жооткондо, ошондо гана ал кайра тынч уктачу. Асел жаңы мектепке барды. Алгачкы күндөрү окуучулар аны өзгөчө кыз катары карашты. Анын көздөрүндөгү муң, анын үнүндөгү сабырдуулук тең туштарын таң калтырчу. Асел өзүнүн билими менен бат эле мугалимдердин сүймөнчүгүнө айланды. Китеп окуу анын эң чоң кумары болду. Ал китептердин ичинен өзүнө окшогон тагдырларды, жеңиштерди, күрөштү таап, алардан дем алат. Бирок тынчтык көпкө созулган жок. Салима айымдын ишинде чоң кыйынчылыктар пайда болду. Анын иштеген фирмасын атаандаштары тартып алуу үчүн кара ниеттик менен аракет кылыша баштаган. Салима айымдын карызга батып, банкрот болуу коркунучу туулду. Үйдөгү атмосфера өзгөрдү. Асел болсо бул убакта калп эле карап отургусу келген жок. Ал Салима айымдын эмгектерин, документтерин бир нече түн бою изилдеп чыкты. Ал өгөй энесинин үйүндө жүргөндө ар кандай оор жумуштарды аткарып, жашоонун татаал жактарын үйрөнгөнүн, ошол тажрыйбасы бул жерде жардам берерин түшүндү. Асел документтердин арасынан атаандаштардын мыйзамсыз иштерин далилдеген маанилүү бир келишимди таап алды. Бул кагаз Салим айымдын ишин гана эмес, бүтүндөй тагдырын сактап кала турган далил болчу. Асел ошол документти алып Салим айымдын жактоочуларына барганда, алар кыздын жөндөмүнө жана кыраакылыгына таң калышты. Салим айымдын иши сотто жеңип чыкты. Асел ошол күнү Салим айымга жөн гана жетим кыз эмес, анын эң ишенимдүү жардамчысы жана кызы экендигин далилдеди. Алардын ортосундагы байланыш эми эне балалыктан да терең достордой болду. Асел өзүнүн жашоосунда биринчи жолу мен бир нерсеге жарайм деген сезимди терең туйду. Урматтуу достор, Аселдин жашоосундагы бул бурулуш анын тагдырынын канчалык күчтүү экенин дагы бир ирет тастыктадык. Ал башынан өткөргөн ар бир азап бүгүнкү күндөгү анын акылдуулугунун пайдыбалы болуп калды. Аселдин окуясы эми гана кызыктуу болуп баштады. Биздин каналга катталып, видеону бөлүшүп коюңуз. Алдыда бизди дагы эмнелер күтөт? Аселдин келечеги кандай болот? Кадырман угуучуларда жолугушканча, Арукенин тагдыры сизди да ойлондуруп жаткан болсо, видеону бөлүшүп, каналыбызга катталыңыз. Сиздин ар бир билдирүүңүз бизге дем берет. Кийинки бөлүмдө ушул эле жерден Арукени куткаруу ишинде жолугушканча, жашооңуздардан тынчтык кетпесин. Амандыкта болуңуздар.